Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүгүртүү программасы. Урматтуу угармандар, Дүйнө дүгүртүү программасын угуп атасыздар. Бүгүнкү талкуулаган темабыз Кытай-Кыргыз мамилеси. Студиябыздын конок белгилүү адис, медиа эксперт Кубан Абдумен. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Анда биринчи суроо да, мына чын эле айтып коюш керек. Жарым жылдын ичинде Кытай темасы, Кыргыз-Кытай мамиле кандай болуп атат? Ар кандай сөздөр болуп атат да? Жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти мындай мамлекеттик сапар менен Кытайга барып келди. Жемиштери кандай болуп атат? Мен айтар элем, жемиштери аябай үзүрлүү болду. Себеби буга чейинки Кыргызстан менен Кытайдын түзүлгөн эки тараптык алакасы бир топ эле жакшы бир кулаш жайып өнүгүп келаткан. Бирок бул жолкусунда ошо эки тараптык алакадагы бир маселеге байланыштуу солгундай түшкөндөй бир абалга келген да. Ошону жаңы президент келгенден кийин бир бийигирээк деңгээлге, бир жакшы деңгээлге көтөрөбүз деген аракети ошо жакын арадагы Пекин шаарына болгон расмий биринчи мамлекеттик иш сапарынын нугунда аябай жакшы эки тараптан күткөндөй деңгээлге чыккан сапар болду деп айтсак болот да. Эки тараптын ортосунда 10го жакын келишимге кол коюлуп, анын ичинде эки тараптык кызматташуу боюнча дагы бир жакшы маалымат бизге жетти. Сапарга катышып эки тараптык делегациянын сүйлөшүүлөрү тууралуу бүгүн чоң маалымат жыйынында дагы бир топ жылуу сөздөр айтылды. Анын ичинде мына эң эле бизге маанилүү болгон эки эле нерсени баса белгилеп кетейин. Бул биринчиси ошо эки тараптык кызматташуу тууралуу чоң меморандумга кол коюлгандагысы мындан кийинки алака мындан дагы кененирээк, мындан дагы тереңирээк, анан эки тарапка тең пайдап келе тургандай нукта өнүгө тургандагысына жол ачкан меморандум болду. Ал эми экинчиси болсо Кытай тарап буга чейинки бизге жардам берип келаткандагы ишин уланткан сапар катары гранттык негизде, демек бизге өзүнүн пайдасын эч кандай бизге кыйынчылыкты түзбөстөн алып келе тургандай 600 миллион юань каражатты берип атат. Бул долларга которгондо 94 миллиондун тегерегиндеги акча болот экен. 100 миллионго жакын турбайбы? 100 миллион долларга жакын. Мындай акчаны албетте Кыргызстан башка жерден алганда абдан чоң карызга бата тургандай кадам болмок. Кытай болсо ошо бизге болгон мамилеси абдан жакын экенин, кошуна мамлекетдегисин, дурус мамлекет, достук мамлекетдегисин көрсөтүп, ушундай кадамга баргандагысы бул жүрөк жылыта турган нерсе болду дагы. Азыркы бийликтин ичинде мындан кийинки улап кете турган мүмкүнчүлүктү кенен ачкан бир кадам болду десек болот. Бул гранттык негизде берилген акча бүгүнкү айтылган маалыматтагы сөздөргө караганда 4 багытта колдонулат экен. Биринчиси бул фитосанитардык чоң лаборатория курганга бир топ акчасы кетет экен. Андан кийин таза суу маселесин чечке турганда багытта колдонулат экен. Калгандары майдараак болгону менен абдан маанилүү иштер экендигиси көрүнүп атат. Мисалы үчүн транспорттук инфраструктураларга байланыштуу, жол инфраструктурасына ушуларга байланыштуу бизге керек боло турган каражат бергендигиси албетте Кытайдын бизге көңүлү абдан түз, мамилеси абдан жылуу экендигин көрсөткөн мисал. 100 миллион долларга чукул турбайбы? Бул аябай чоң акча экен да. Бул эми биздин Кыргыздын сомуна которгондо 6 миллиардтан ашып кетет ба. Бул чоң акча экен, мындай. Чоң акча да. Бул иштетсе жакшы өнүккөн бир экономика чейин жетеби. Муну туура колдонуш Кыргыз мамлекетинин, өзгөчө мына азыр Кыргызстандын өкмөтүнүн түздөн түз бере турган милдети да. Анткени бул маселеде биз буга чейинки алынып келген акчалардын кайда кеткендигин арты жөнүн таба албай бир топ маселелерге келип такалып чоң чыдактар менен уланткандагысы көрүнүп атат. Ошол себептен мындан кийинки келе турган акчанын бардыгы кайсы жака бара тургандагысы мына жаңы коомду кура баштадык. Элдин баарына белгилүү боло тургандай нукта жүрүшү талап мезгил талабына ылайыктуу болуп атат да. Мен ойлойм бул акчанын кандай кеткендигиси, кандай коруло тургандагысы, кантип иштете тургандагысы бардыгы мамлекет өзгөчө Кыргыз өкмөтү так даана жана өз убагында маалымдап турат.
Ачык айкын дегендей да. Ачык айкын так эч талаш жаратпай тургандай. Ашык сөз кетсе эле, бир туура эмес маалымат кетсе эле, ага багы иттин баарын үйүп тургандай деген сөз бар да. Ошонун баардыгы чыгып кетпесин дегендей мамиле кылып, аяр мамиле кылып, так мамиле кылып, Кытай тараптын да көңүл бузбастан кыргыз элине дагы пайдап келе тургандай бир нукта колдоно турган зарылдык бар экендигин көрсөтөт да. Анан Кыргыз-Кытай мамилесинде асыр айтып атат кээбилер, бул көп тараптуу стратегиялык бир багытка чыктык депчи. Бул эмне деген түшүнсө болот мунду? Бул менин оюмча Кытайдын демилгеси, бул бир аймак, бир жол деген чоң инициативасы, чоң проектиси 2 жылдан бери ишке ашканга катуу жан үрөп жатышат. Буга Кыргызстан эле эмес, бүт жибек жолунда жайгашкан башка мамлекеттер, биринчи иретте кошуна болгон Борбор Азиядагы 5 мамлекет баардыгы тең Кытайга бирдей деңгээлде болсо дагы баары бир аябай катуу байланган мамлекеттер да. Вот ушул багытта албетте Кыргызстандын ээлеген орду өзгөчө экендигин Кытай тарапта баса белгиледи. Анткени биз жакынкы кошунабыз. Биздин талаша турганда эч маселебиз жок, же маселенин баардыгы эч эле чечилген. Болгону биз азыр ошо бир алкак, бир жол проектинин ичинде инфраструктуралык нуктагы иштерди ошо Кытайдын демилгесинин алкагынын астында же багы зонтик деп коебуз, зонтигинин ичине кирип алып туруп ишке ашырсак, бул бир эле Кыргызстанга эмес, бир эле Орто Азияга эмес, биринчи иретте Кытайга чоң олжо боло тургандай проект болмок да. Анткени биринчи эле маселе бул автомобилдик жолдор. Торогар Балыкчы Бишкек жолу оңдолуп, ишке киргенден бери таможенялык төлөмдөр да көбөйө баштады. Салык, бажылык төлөмдөрү аябай көбөйө баштады. Бир топ маанилүү иштер дагы ишке ашырыла баштады. 2 чоң келтеген завод курулду Токмок менен Кара-Балтада. Андан сырткары эми мына келечекте бир жакшы ишти сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк алышып, чыгынышып, ушул тууралуу чечкенге мындай бир тепкич жасашты. Бул Кыргызстан, башкача айтканда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жол болот да. Ушул темир жолду кура турганга Кытай тарап эч эле макулдугун бергени менен түрлүү техникалык себептер боюнча ушуга чейин созулуп келаткандагысы, ошо жакын арада чечиле тургандагыдай келишимдерге макул болгон окшойт. Мисалы үчүн транспорт министри Халиловдун айтканына караганда, маселе Кытай тарапта эмес дейт. Маселе ошо проекттин ишке ашырыла турган техникалык себептеринде болот. Эгерде биз ушул маселени чечкендей жакшы тил табышып, жалпы ортого келе тургандай бир чечимге келсек, анда Кыргызстан транзиттик өлкө катары бир эле автомобилдик транспорт эмес, темир жол транспорту боюнча биз толгон токко жүктөрдү ары бери ташуу жолу менен Кытайга дагы, өзүбүзгө дагы, Борбордук Азияга да, керек болсо Батыш Европа менен Түштүк Азияга дагы, Индия, Пакистанга чейин кете тургандай жүктөргө жол ачмакпыз. Анын натыйжасында баардыгы пайда таба тургандай мүмкүнчүлүк пайда болмок деген ойду ишке ашырганга аракет кылып атышат да. Бул жагынан албетте Кыргызстан ошо көп тараптуулук дегенде мына эмдиги чекти Бишкек, Бейжин деген түз уча турган учак жок. Биз барыбыз Бишкектен Үрүмчүгө, Үрүмчүдөн Бейжиңге учуп атабыз да. Түз байланыш жок турбайбы? Түз байланыш бир гана Ташкент менен Алматыда болуп атат да. Биз түз учабыз десек, ошолорго барышыбыз керек, аяк аркылуу учуш. Же Үрүмчүгө конуп, анан кайра келип. Үрүмчү менен барганда бул деле жакшы жол, бирок кайра келип атканыбызда бир түндө ошо Үрүмчүдө өткөрүшүбүз керек да. Бул бир аз кичине ыңгайсыз болуп атат да. Ал эми Кыргызстандын азыр дүйнөгө ачылып аткандагысын ошо Кытай биринчи болуп баамдап, сезип, ушул багытта дагы бир жакшы иштерди кыла турган мүмкүнчүлүккө жол берип атат да. Муну биздин өкмөт, биздин мамлекет колдон чыгарбай ишке ашырса, менимче Кыргызстандын баардыгына чоң пайдап келе турган жол да. Үмүт чоң болот да. Бишкек, Бейжин авиа жол ачылат деп. Бизде бир белгилүү саясатчы айтып кеткен да, бир жакшы соо экен да. Ошо Кыргызстан дейт, тоолордун арасына такалган, аябай эле туюк жерде жайгашкан мамлекет экен. Кантип жашап атасыңар? Экономикалары кантип өнүгүп атат? Дегенде эки жооп бар да. Биринчиси Швейцарияга окшоп биз банк ачып алсак, банктардын баары акчасын бизге алып келет. Бирок бул Кыргызстанда азырынча мүмкүн эмес, биздин системабыз бутунан тура элек. Мына экинчи, эми үчүн туюк мамлекетпиз. Дүйнөдө дейт, океандар болгону менен түз эле океанга чыга тургандай зарылык жок. Бизде деген Кытай деген океан бар. Кытайга чыксак эле бүттү, океандын баардыгына жетебиз. Ошондуктан Кытайга биз
жолду түзөш бергенибиз өзүбүзгө эле пайда деген майында айтылган сөз бар да. Бул жагынан алганда албетте Кытай биз менен мына темир жол болобу, автожол болобу, мына эгерде буюрса авиа каттамдарды дагы ача тургандай мүмкүнчүлүктү ишке ашырса, анда эки тарапка абдан чоң мындай үзүнгүрө тургандай бул чоң жылыштар болот эле да. Болмокта, абдан пайдалуу жылыш болмокта. Анан мына мамлекет сапарындачы бир 10 жыл мурун көтөрүлгөн бир мамиле болчу, газ транзит боюнча депчи. Азырда кайрадан көтөрүлгөн да. Бул эмне болуп атат? Кайсы себептен? Газ маселеси бул абдан чоң маанилүү маселе. Кытайдын жаңы стратегиялык өнүгүүсүндө жашыл экономика деген номер 1 болуп бараткандыгы байкалып атат. Бизде жашыл экономикага байланыштуу жылыштардын бардыгы батыштан келет деп айтылып атат. Бирок сөз көп болуп, жылыштар аз болгондо болсун байкап атабыз. Мына жакында эле G7 деген саммиттин өтүшүндө 7 тарап 7ге бурулбаса дагы 2 тарапка бурулуп кеткендегисин көрүп атабыз. Трамп өзүнчө калгандары өзүнчө болот. Анан жашыл экономиканы алдыга чыгарам деп Канаданын премьер-министри Жан-Клод Трюдо Трамп менен айтышып кеткендегиси Парижский соглашенияга кол койбойм деп Трамптын климат боюнча Трамптын чечимин сындагандагы катуу айткан сөзү дагы ошо Трюдодон угушту. Бирок бул жагынан алганда эч кимге эчтеке деп айтпастан өзүнүн ишин өзүнүн түзгөн планына, өзүнүн көз карашына, өзүнүн пайдасына алып кала тургандай бир катышы болгон Кытай болуп атат да. Биз барсак, мына мындан 2 жыл мурун Бейжин шаарында машиненин өндүрүш мекемелеринин иштегендеги чыккан түтүндөрдүн айынан шаарда жанагы түтүндүн машиналер биринин артынан бири көрө албай бир 5-10 метрдин аралыгында капкара болуп байкалбай калган. Элдин баары маска кийип аран чыгып жүргөндөгүсүн көргөнбүз да. Аябай чоң маселе болуп бараткандыгысын көргөнбүз. Мына азыр 20-25 миллион калкы бар Пекинге барсак, биздеги кээ бир убакыттарда түтүн кандай чоң болуп атса, ошондон ашпайт да, ага жете тургандай мүмкүнчүлүк. Бизден Кыргызстандан 5 эсе калкы чоң болгон Пекинде Кыргызстандагыдай түтүндү бир шарды. Биргене шарды. Кенде эмес, түтүндү Бишкектеги түтүндөгүдөй көрө албайсың да. Баар татынака. Себеби биринчиден машина, ошондой машиналердин сапатын өзгөрткөнгө түрткү берген чечимди кабыл алыптыр. Бир убакта кандай машиналар жүрөт, кайсы номерлүү машиналар жүрөт, кайсы сааттан кайсыга чейин кайсы номерлер жүрүш керек экен, 5 түрү бар экен да. Ошолордун баардыгын чече тургандай амалды тапканга Бейжиңдин администрациясы мындай акылдуу шаар деген, мына биз акылдуу шаарда максат койгонбуз. Проект ишке ашырган атпайбызбы? Бирок ошондо деген Бейжиң уже эчак эле ашырып коюптур да. Демек, ал жерде мындай айдоочусу жок коомдук транспорт жүргөнгө мүмкүнчүлүк алып атат. Аэропорттордун, терминалдардын ортосундагы жүргүнчүлөр дагы айдоочусу жок темир жол менен, электричество менен жүрө турган поезддар менен жүрүп атат да. Мунун бардыгы ошо Кытайдын батыш өлкөлөрүнө окшоп мактанбастан акырын ишке ашырып койгондо ошонун жыйынтыгы болуп атат да. Демек, бизден алдыга өсүп бараткандыгысын, алдыга жылып кеткендегисин биз алардын артынан кууп жакшы бир иште ишке ашыралы десек дагы, алар бизди күтүп турбастан алдыга кетип калгандыгысын байкап атабыз да. Демек, биз алардан үйрөнө тургандай чоң иштери бар экенин көрүп атабыз. Бул жагынан Кытай мына бизге электромобилдерди кура турганга мүмкүнчүлүк бар деп айткандагысы чоң бир резонанс туудурду. Тилекке каршы Кытайдын прагматикалык саясаты кайсы жерге апарып завод курганда өзүнө пайда көбүрөөк тиет, канчалык тезирээк, канчалык сапаттуу чыга тургандыгысын эсептеп чыгып, менимче ошо инфраструктурасы дагы, базасы дагы, буга чейинки топтогон тажрыйбасы дагы күчтүү болгон Өзбекстанга деген чечими болуп калат окшойт. Бирок баары бир биз толук кандуу автомобилди, ошо электромобилдерди чыгара тургандай завод курат бекем, ошондо маалымат түшпөдү же? Ошондой ийгиликке жетишпесек дагы ошонун компоненттери бар го. Жашыл аккумулятор, бизде аккумуляторлор бар. Бүтөсөң алып атат. Ошо аккумуляторлорду эми кадимкидей коргошундан чыга турган аккумуляторлор эмес, баалуу металл болгон литийден чыга турган аккумуляторду алсак, ал көп саатка жете тургандай энергияны чыгара турганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошондойлорго өтө тургандай заводдорду бизге кура турганга эмне үчүн болбойт? Муну сүйлөш керек. Муну
абдан тыкымдаттык менен мамиле кылып, эки тараптык алакада алдыга жыла тургандай чоң бир себеп катары колдоныш керек деп ойлойм да. Сиз Өзбекстан жөнүндө айтып койдуңар да, бул Кыргызстан менен Өзбекстан, Кытай менен бир темир жол, газопровод толтура транзиттик мындай жолдорду ачабыз депчи. Бирок кээ бир саясий эксперттер айтып атат, Өзбекстанда өзгөчөлүгү бар, геосаясаттык өзгөчөлүгү бар. Бул чоң ири мамлекет, бар экономика жагынан күчү бар депчи. Бирок сөзсүз бир геополитика жагынан бир минусу бар да. Бул Кытайдын чегерасына жок. Анан өзүнүн мындай чоң максат экинчи экономикага чыксак, сөзсүз Кыргызстан менен чыгыш керек, же Тажикстан менен, бирок Тажикстандын жери менен аябай оор болуп калат. Алыс болуп калат. Кыргызстанга келиш керек да. Ошон үчүн сиз кандай ойлойсуз? Бул мындай келечекте кандай болот бул? Бизде Өзбекстан менен буга чейинки мына жаңы президенттин келгичекти алака чындап эле абдан катаал болуп келген. Ошол себептен да жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жолдун салмай келгендегиси байланыштуу да. Анткени Өзбекстан ошол кездеги бийлиги Кыргызстанга шарт коюп келгенде, мисалы үчүн эң эле кыска жол менен кеткенде алар транзиттик товарлар үчүн төлөй турган төлөмү азыраак болмок да. Алар эмнени талап кылып ачкан? Андижандан чыккан поезд Жалалабад аркылуу Ошко барып туруп, Оштон Ниркештам аркылуу кете тургандай жолду курса, болгону где-то 130-140 километр болмок экен да. Анда Кыргызстанга бул абдан мындай пайдасы аз боло тургандай проект болуп калмак да. Себеби биз эмнеге умтулушубуз керек? Биз өзүбүздүн ички региондордо тезирээк өнүктүрө тургандай инфраструктураларды киргизишибиз керек. Мына альтернативалык жол салып атабыз, түндүк түштүк деген. Бул биринчи кезекте жанагы Бишкек-Ош жолун кичине башатып, кичине машиналардын санын азайтканга жол берет, анын көбүрөөк эксплуатация кылганга жол ачат. Экинчи жагынан биз башка жактан мүмкүнчүлүктөрдү колдоно тургандай региондорду, мисалы үчүн нарындын алыскы региондорун өнүктүрө тургандай жолду куруп берсек, аларга бизден келе бара турган товарлар дагы, башка мүмкүнчүлүктөр да кененирээк бармак да. Дагы эле ошондой темир жолду курганда Кыргызстан Жалалабадтан чыга турган жолду Тору аркылуу өткөргөндө Кара кечиге чейин кире тургандай темир жолду биздеги чыгып аткан көмүргө чейин жетип келе тургандай проектин сунуш кылып атат да. Бирок бул мүмкүн эмес. Бирок ошончо дагы жанагы 130-140 километрлик проектини азыр где-то примерно 300 километрден ашыгыраак, 400гө жакын километрди сунуш кылып атат да. Ошо узундугу бааны өзгөртүп атат. Мурун 1,5-2 миллиард долларлык болгон проект азыр 4 миллиардга чыгып кетти. Кээ бир эсептөөлөр боюнча 7-8 миллиардга чыгып кетти. Анын бардыгы ошо ички инфраструктураны түзгөндө биз кандай жол менен барабыз, канча ашуудан ашабыз, канча туннел курабыз, ошонун бардыгы кайсы аймактар менен барышыбыз керек. Мисалы үчүн Ат баш аркылуу өтсө, тиги Ат баш районунда Актал районунда толук менен кирип калат да, керек болсо Нарын районунда. Тогуз Тору бияктан да. Тогуз Тору биринчи иретте, тиги Жалалабадтан чыкканда эле Тогуз Тору. Ошол менен кошо эле Кыргызстан эмнеге умтулуп атат? Кытай ошол темир жолду салса, андан түндүккө кете тургандай, балыкчыга кете тургандай өзүнүн бир үзүгүн веткасын деп коет го. Мисалы үчүн Ат башта болсо, Ат баштан Кара кечиге, Кара кечиден Кочкорго, Кочкордон балыкчыга түзүп койсо эле бүттү. Биз өзүбүздүн ичибизде, Кыргызстандын ичинде темир жолду мындай баягы шакекчи алып коебуз да, кольцевой жол пайда болуп калат. Ушул жагынан алганда биз инфраструктураны аябай мындай бийик деңгээлге көтөрө тургандай шанс алмакпыз да. Эгерде Өзбекстан буга чейин ошого мындай достук эмес, мындай дос да эмес, душман да эмес, бирок кайдыгер мамиле кылып, бирок бизге тезирээк кете тургандай кыска жол салсак жакшы болот деп келсе, азыр мына Мирзиёев келди, Кыргызстанды биз биринчи иретте өзүбүзгө жакын шерик кылышыбыз керек деп өзгөчө баалап, биздин өзүнө тартып аткандыгынын себеби ошол. Кыргызстан канчалык тезгөлөк өнүксө, Өзбекстанга ошончолук пайдасы жетип атат да. Кыргызстан өнүкүп кете турганга Кытай жардам берип атпайбы? Кытай жардам берсе, демек Кытайга Өзбекстандын чыга тургандай мүмкүнчүлүгү кенен. 30-32 миллион калкы бар Өзбекстандын товары Россияга дагы, Казакстанга дагы, башка да кете тургандай мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле мезгилде миллиарддаган калкы тамак ашты күтүп аткан Кытайга товарлар жетпей атат. Демек, эгер товар кете турган болсо, эки жакка кеткенде Өзбекстандын мүмкүнчүлүгү азыр 2 эсе көбүрөөк продуктун чыга турганга алып жетет да. Ошону анан арзан болчу да. Экинчиден арзан. Темир жолдун. Үчүнчүдөн экологиялык жактан таптаза. Төртүнчүдөн Кытайдагы
колдонуп аткан, ошо биздин товарларды колдонуп аткан элдин жарымы ошо Орто Азиялык элдерде. Синжан автономдук районундагылар. Демек аларга да жеткенде алар биздин тамакты, биздин продуктларды жегенге аябай кызыгат да. Баягы ликвидность товары деп коет. Товарды тезирээк жеткизип койсоң, ошончолук тезирээк талап кеткенде биз көбүрөөк чыгарганга аракет кылабыз. Демек экономикалык жактан өскөнгө чоң пайда келет да. Бирок Кытайдын өсүүнүн бул санитардык, фитосанитардык сапаттары бар да. Ошого жооп беребизби, жооп бербейбизби? Муну чечкенге жанагы мен айтпадым, 600 миллион юанды бөлүп бергендеги эң эле биринчи талап, жана 4 талаптын эң эле биринчиси фитосанитардык лабораторияны кургула, ошого акча берип атабыз деп талап коюшкан экен да, ошондой шарт коюшуптур. Эми муну азыр эки тараптык комиссия чечиш керек. Кайсыда куруш керек? Нарындабы, Балыкчыдабы, Кара Балтырдабы же Бишкектеби? Менин угушум боюнча мына азыр ветеринардык кызматтын жетекчиси Калычбек Жумакановдун айтканына караганда Бишкекке курулуп атат да. А мен ойлоштуруп көрсөм чынында туура экен. Себеби эмне? Себеби нарынга курсак ошол жерден өтө турган товарлар жалаң эле Кытайга кете турган товарлар калат да. Биз Оштон, Көлдөн, Чүйдөн товарларды апарып алып туруп, а жерден лабораториядан өткөрүп, анан батышка алып кетебиз десек, 2 жылдык расход болот атпайбы, двойной расход болот. А Бишкекте курсак, любой товар бизге келет, анан Бишкектен Кытайга Бишкекте бир Ошто курса болбойбу же кандай? Пока бирөө эле. Пока Кытайдын талабы боюнча бирөөнү эле курабыз деп атат да. Демек, бирөөнү курганда ошо бир жерге куруш керек, универсальный жерге куруш керек болот. Кайсы жерге курбосак дагы, ошодон жанагы сертификатын ала турган товарлар эки тарапка тең кетиш керек. Кытайга дагы, батышка дагы. Бизге негизги максатыбыз азыр Кытай болгону менен батышты да унутпаш керек. Биринчи четте Россияны унутпашыбыз керек. Антон ошо фитосанитардык лаборатория курулганда, Бишкекте курулса, Кытайга да пайдасы тимек дагы, биз өзүбүзгө чоң пайда таап, батышка кете тургандай, Россияга кете тургандай товарларга сертификат алабыз. А бул башка мамлекеттер бар да. Казакстан, алар кандай мындай? Кыргыз, Кытай, Өзбек темир жолго кандай көз карашы? Менин билишимче, баамдап аябай эле анализ деп жүрөбүз, сөйлөп салып. Эки мамлекеттин мамилеси ушу проектке эки түрүптүү да. Өзбекстан эки колу менен колдоду. Кандай болсо да түз кургулады. Түшүнүктүү да алар. Себеби алардын товарлары Кытайга чегерасы жок да Кытай менен. Кытайга чыга турган мүмкүнчүлүгү кеңейди. Жол. А Казакстанга бул Россияга дагы. Орусия дагы ошо. Экөө тең. Бул темир жолго кызыгуусу анча эмес. Алар Кыргызстандын өнүгүп кетүүсүнө кызыгуусун көрсөтпөй келет да. Эгерде темир жол салынса, биз өнүгүп кете турган мүмкүнчүлүктү көбөйтөбүз. Бул диверсификация болот да? Бул диверсификация кылганга чоң жол ачат. Бирок экинчи жагынан биздин темир жол аркылуу кеткен товарлардын акчасы мурун эгер азыр курганга чейин Казакстан менен Россия аркылуу өтүп атып, алардын экономикасына акчаны алып келчү да. Бул жагынан баягы эме деп коет. Ичкүдүлүк. Ошо айтканда ревность. Биз таба турган акчаны кыргыздар алып кетип атат. Коюндай болбойт деп. Канчалык биз жакын болсок дагы, аракеттери жакшы болгону менен бут тосуулар бар экендигин унутпаш керек да. Судья, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Атым Айжамал, сиздерге мен суроо берейин дегем. Бересиң. Ошол студиянын коноктору айтсаңыздар, биз Кытайга карызыбыз күндөн күнгө мындай өсүп баратат. Анан биз бул карыздан баягы кутулуп алабызбы? Бир жерди тартып ийбейбизби? Эгер ушул карыздан кутулуунун кандай жолдору бар? Эгер ооба кутулуп алабыз десекчи, эмнеге көбүрөөк көңүл буруп, кайсыл тармакта көбүрөөк иштешибиз керек? Рахмат. Бул чынында абдан чоң маанилүү суроо, анткени бул бир эле кыргыз элинин эмес, менимче Кытай тараптагы эки тараптык мамлекеттик бийликтер дагы мындай туш алпаса дагы ойлондура тургандай маселе да. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан Кытайга 1,7 миллиард долларды кредиттик негизде алгандагы карыз деп эсептелет да. Бирок бул жерден унутпаш керек. Бул карыз деген бүгүн эле алынып, эртең эле төлөнө турган карыз эмес. Ар бир карыздын төлөй турган мөөнөтү 15, 20, 30 жылга чейинки мөөнөт менен макулдашылган. Ошол себептен акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстандын Кытайга төлөй тургандай ошо карыздардын үстөгү проценти төлөй тургандагы эң эле пик боло турган жылдары 25-30 жылдарга келет экен да. Ошондо биз мына азыр жылына где-то 40-45 миллион доллар төлөп келсек, карыздарды жабабыз деген эле, бүт карыздардын суммасын жабабыз деген эле 40-45 миллион болсо, ошо жылдары 70-75 миллион долларга чыгат экен да. Бир жылда төлөгөнүз, а? Бир жылдагы төлөй турган төлөмдөр. Менин билишимче да, мен мүмкүн эксперттер
оңдоп коюшу ыктымал, бирок менин билишимче ушундай да. Эгерде ошол убакытта биз экономиканы бутуна тургузуп алып, көпчүлүк акчаларды бере тургандай өзүбүз пайда тапсак, бул маселени туудурбайт. Себеби мына дүйнөдө карызы жок бирден мамлекет жок экенин байкап атабыз. Карызы жок, азыр билбейм, мына Өзбекстанда айтып атат. Бирок акыркы убакытта канча миллиарддаган доллардык кредиттерди алып, биздин Кош Казакстанда канча 55 миллиард доллар. Миржиев бир эле Америкага барып туруп 2 миллиард, 2 жолку визитинде 2 миллиардтан карыздарды албаса да кредиттик макулдашууларды алып келип атат. Казакстандын мына мен билгенде карызы 164 миллиард доллар экен. 164. Ошонун мамлекеттик деген бөлүгү долясы да 10% деп алганда 16 миллиард болуп атат да. Эми албетте өлкөнүн экономикасын салыштырганга болбойт. Бирок ошентсе дагы 16 миллиард долларлык карыз, демек өзбек казак бийлигинин мойнунда илинип турат дегенди билдирет да. А бизде бул биринчиден жеңилдетилген, албетте жанагыда коррупциялык механизмге илинбеген кредиттер болуш керек мунун бардыгы. Экинчиден узак мөөнөткө созулган. Үчүнчүдөн булардын бардыгы туура колдонулса, пайдасын алып келип, ошол карызды төлөй турганга өзлөрү иштей тургандай проект болуш керек да. Мунун бардыгы албетте мамлекеттин көзөмөлүндө катуу туруш керек. Катуу көзөмөлдө болуш керек, мамлекет жагынан. Антесе мунун бардыгы улам чоңоюп атып, жанагы 1,7 миллиард дегенибиз 2 миллиардга чыгып кетет деген коркунуч бар. Муну эстен чыгарбаш керек. Бул 44% турбайбы да, Кытайдын карыздары. Жалпы Кыргызстандын карызы 4,5 миллиард болсо, ошонун 1,7 40%-дан көбүрөөгүн чыгып атат. Бул көп экен, А мындай идеалдуу моделди карап көрсөкчү. Кытай Кыргызстанга башкандай 50% же хотя бы 40% карыздарды кечирбейби? Башка мамлекеттер кечирип атпайбы? Россия мына былтыр 500 миллион долларды кечкендеги тууралуу макулдашууга кол коюп, эки тараптын ратификация кылды. Бул Кыргызстан үчүн абдан чоң жеңилдетүү болду. Эми бул жерде Кытайдын бир чоң саясаты бар экенин унутпаш керек да. Кытай Россия эмес. Биз эки тараптык алакада аларга окшоп стратегиялык багыттагы мындай бири-бирибизге милдеттемелерди алган эмес, берген да эмеспиз. Бербегенибиз да жакшы. Эгерде бирдемени милдеттендирип койсок, Россияга окшоп талап кылганда биз бере албай калсак, алар андан катуу талаптарды коюшу мүмкүн да. Биз мына жылуу жумшак өзүбүздүн керек боло турган муктаждыктарыбызга керек болгон акчаларды гана алып, ошону иштеткенге өзүбүз макул болгонбуз. Макулдугунун бардыгын экономикалык эсептөөлөр, техника экономическое обоснование деген сөз бар го. Ар бир проектти алып атканда ошондой ойлордун баарын эсептеп туруп, канча жылда мунун бардыгы ишке ашырылат, качан төлөнө баштайт, анан качан мунун суммасы азая турганга жол ачылат деген прогноздор болуш керек да. Ошол прогноздорду эгерде ишке ашыра турганда иштесек, мына азыркы бийликтин иши ошого багытталган иш деп ойлоп атам. Кene чындап эле карыздардын бардыгы тезирээк чечиле тургандай жолду таппасак, иштей турган мекемелер иштебей карызды ошол бойдон калтырып койсо, проценттер өсө берет да. Карыз көбөйөт. Андыктан аларды эффективдүү иштей тургандай, пайдасын алып келип тезирээк киреше кире тургандай деңгээлге чыгарсак, анда биздин карызыбыз башка мамлекеттегидей эле чоң эмес. Мына акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциясынын 60%-на жете элек экен. 60%-дан өсүп кеткенде, анда айтылат экенде бул деген кризистик карыз. Мында мамлекет чыга албай калды. Мамлекеттик дефолтка чейин барган. Мамлекеттик ошо карызына чыга албай тургандай деңгээлге чыгып кетти деп айтыш мүмкүн да. Ал эми муну карап көргүлө. Бир топ мамлекеттер, мына батыш мамлекеттери баш болуп, эң эле биринчи болуп турган Америка Кошмо Штаттары. Тышкы карызы геберлеше эмес мүмкүн. Өзүнүн дүң продукциясынан 110% көп болуп атат. 20 триллион долларга бул карсы. 20 триллион доллар. Бирок биринчи экономика да, дүйнөдө. Бирок биринчи. Демек бул дүйнөнүн азыркы учурдагы өнүгүүсү баардык иштери келечекке байлангандагысын көрсөтүп атат да. Демек Америка келечек иштеп атат. Азыркы күнү пайдасын көрө тургандай деңгээлге биз да чыгарсак, биз келечек иштей турганда мүмкүн. Жок, бул Америка Кошмо Штаттарда инновациясы бар да. Инновациясы бар, технологиясы бар. Инновация биз өнүккөн. Биз мына Кытайга окшогон өлкөлөр менен жаңы технологияларды жакшы билген, мисалы үчүн Кыргызстанда эмне жетпей атат? Мына айыл чарбасын тез өнүктүрсөк, биз жалаң эле экологиялык продуктларды экспорттоо менен көп нерсени тапмакпыз да. Израилдин технологиясын алып келип иштете турган мүмкүнчүлүк бар. Мына тамчылап капельный орошение. Ошону эмне үчүн киргизе албай атабыз? Мунун бардыгы биздин мамлекеттин ичиндеги мындай менеджмент, мамлекеттик менеджменттин ушуга чейин калсырап келгендегисинин белгиси да. Эгер ошонун баарын бутуна тургузуп кое тургандай ишти баштасак, ошондой жолду мындай жүрүп өтсөк эле бүттү. Биз
кирешебиз көп болуп, экспортту көбөйткөндөн кийин карызды жеп отурганда акча өзү келе баштайт. Мен сизди туура түшүнсөм, реформа кылыш керек экен, анан өнүккөн инновационный экономика куруш керек экен да. Анда тышкы карыздар конкурсту жок экен да. Менин түшүнүгүмдө реформа бул модный сөз болуп кетти, адеми сөз деп коет го. Себеби реформа десе эле жаңы бирдем алып келе калып эле анан өзүн жакшы ишке киргизе тургандай деңгээлге чыгып кетет, жаңы бир бийиктикке чыгып кетет деп алданып аткан жерибиз болуп атат да. Реформа деген бул тынымсыз жүрүп туруш керек. Жана инновациянын бардыгы, жаңы технологиялардын бардыгы бул бүгүндө бир эле күндө чыгып келген жок. Муну акырындап тепкичтеп азык күнгө жеткизгенге мурун эле базасын даярдап койгон. Кыргызстанда ошондой кылыш керек. Мына азыркы бийликтин кылып аткан иштердин бардыгы менин жеке оюмда, көз карашыма караганда, ошого багытталганда ар бир мамлекеттик мекеме, мисалы үчүн жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн, жергиликтүү бийликтердин ишин бир нукка урганда ошол жерден пайдап келе тургандай. Канча жер бош жаткандагысын көрүп, ошону качан иштетип, канчалык пайдап келебиз дегендей кадамды өзү ойлонуп, аткара турган жолду таба турган адамдарды бийлик алып келиш керек да. Ошо жерге башкартуучу кылып коюш керек. Борбордук бийлик болсо, ошолордун баарын көрүп туруп, шарт түзүп бериш керек, анан талап кылып туруш керек. Бизде шарт да жок, анан аны көргөндөн талап да жок болот. Анан ар бирөөбүз өз билгенибизди кылып туруп, анан азыр абалга келдик да. Эгерде ошо башкаруу системасын бир нукка түшүрүп алсак, нукка түшө тургандай мисалдар толтура. Мына биз байкабай атабыз, Өзбекстанда мунун баары ишке ашкан экен да. Биз байкап атабыз. Айыл чарбасы мына начар деп Кыргызстанга келип иштеп атат деп айтып атабыз. Айыл чарбасы азыр номер 1 экспортер. А жерде эмнелер гана чыкпайт? Газдан башка алтын да чыгат. Жылына 50 миллион тонна алтын чыгат. Мурунда башка жер байлыктар толтуруп атпайбы? Ошонун бардыгы эффективдүү мамлекеттик менеджменттин бардыгына малып атат да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Каныбек Канчардан чыгып атам. Интервью берип аткан коноктун фамилиясын айтып койсоңор. Кубан Абдымен. Кубан Абдымен, мындай да мен суроом бар эле да сизгечи. Ал сиздин интервьюңуз толук эле Сапар Исаковдун интервьюсундай болуп атат да. Раз дегендей болуп атат да, анан Атамбаевдин айткан сөздөр болот. Бир жаңылык болгон жокпу. Мына 94 миллион бизге грант берет деп кубанып атасыңар да. Биз эми кайрадан октябрь айына келип калдык да, кайра элечи. Эмне үчүн биз Казакстандан тиги Атамбаевдин капризи менен 100 миллион доллар грант албай койду эле да. Эми азыр кытайлыктар биз керек экен деп кубанып атабыз, сиз айтып атасыз. Биз капа болбой эле кытайлыктар депчи. Анан бардыгы эле немени айтып атасыз сизчи, Кытайдын кызыкчылыгы менен Өзбекстандын кызыкчылыгы жөнүндө айтып атасыз да, биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы жөнүндө вообще айткан жоксуңар да. 2003-жылы көтөрүлгөн маселелерди сиз бүгүн айтып атасыз да, мына темир жол жөнүндөчү. Кандай бул визит эмне болду? Бир пайда алып келе турган визит болду же жокпу? Мен такыр көргөн жокмун. Анан да мындай нерсени айтайын деп атам сизгечи. Сиз айтып атасыз, Казакстан менен Россия эч качан Кыргызстандын өнүгүшүнө кызыктар эмес депчи. Бирок мен президенттин кечээ сүйлөгөн сөздөрүн уктум да тиякта шосточу. Ал айтпадыбы? Мына азыр Кытайда биздин жолугушуудагы чечимге Евразиясты байланыштырышыбыз керек депчи. Анан бул кандай болуп калды кубанамды? Мен такыр түшүнбөй атам сизчи. Ушул жагын түшүндүрүңүзчү. Рахмат. Бул жерде көп суроо алып тургум, түшүнүү татаалдуу эле эмес. Мен Россия менен Казакстандын Кыргызстандын өнүгүүсүндө терс мамиле кылат деген жерим жок. Алар өзүнүн кызыкчылыгын коргойт деп айтып аткан жерим да бул жерде. Анткени алар дагы өзүнүн экономикасын өнүктүргөнгө, жанагы Кытайдан келаткан транзиттерди өз аркылуу өткөргөндө пайдасын көрөбүз деп аракет кылып атат. Андыктан аларга атаандаш темир жол курганда албетте аларга мындай пайдасы тийбейт. Мүмкүн товарлар өтөт, бирок бир Кыргызстандагы темир жол курулбай жаткан кездеге караганда азыраак өтүп калат. Акыркы мына 100 миллион, то есть 600 миллион юань тууралуу айткандагы сөз болсо, бул эми баягы биз Россиядан да, то есть Казакстандан дагы 100 миллион долларды отказ бердик эле, Кытай берип атса, алардан отказ кылабыз дегенибиз, бул эми акылга сыйбастык болот да. Тем более бул жерде Кытай ошо 194 миллион да тагыраак айтканда. Мунун бардыгын жөнүнө берген жок. Ал жерде талап коюлган. 4 талап коюлган. 4 талапты аткара тургандай өзүңөрдүн сунуштуңарды берсеңер, ошону аткарганга гана беребиз деп акчасын макул болуп атат да бергенге. Эгерде биз аларды аткара тургандай планды, техник экономикалык обоснование деген негиздемени бере албасак,
бербейт алар. Демек булардыкы практикалык жактан жөн эле акчаны берип коюп эмне кылсаң өзүң бил дегендей маанидеги каражат эмес. Муну биз практикалык негизде конкреттүү иштерди аткара тургандай каражат катары кабыл алышыбыз керек дагы. Ошону ишке ашырганда коомчулук дагы, укук коргоо органдары дагы, мамлекеттик башка текшере турган органдар дагы аябай катуу көз салып ишке ашыра тургандай кылышыбыз керек. Рахмат, жооп бердиңер. Анан Кытайда болгондо бир чоң ШОСтун саммити болгондо, бул кандай өзгөчөлүгү бар болбу же жокпу? Циндаода болгон декларация алган. Сиз кандай көрөсүңүз? Бул жерде албетте бул жолку ШОС саммити буга чейинки караганда тарыхый жактан эсте кыла тургандай бурулуш саммит деп айтсак болот. Себеби 2001-жылы ШОС уюмун түзгөндөгү 6 мамлекетке биринчи жолу расмий ирет толук кандуу мүчө катары Индия менен Пакистан кошулуп атат да. Бул эки мамлекеттин кошулушу биринчиден экономикалык жактан ШОСтун алын бир топ деңгээлге көтөрө алды. Бул дүйнөлүк масштабта абдан таасирлүү мамлекеттер экенин билебиз, өзгөчө Индияныкы. Экинчиден бул саясий жактан алганда дүйнөлүк чоң уюмдун мүмкүнчүлүктөрү кененирээк болгондугун көрсөтүп атат. Анткени бир эле жагын алганда дүйнөнүн 40%-нан ашык калкы ушу ШОС уюмунда жашап атат да. 3,5 болбосо да 3 миллиардтан ашык адам ушу ШОС уюмунда жашаган өлкөлөрдө жашайт да. Андыктан бул саммиттин мааниси биринчиден чоң жаңы 8дик деген уюм түзүлдү. Мына G8 деп Европа мамлекеттери Россияны чыгарып, G7 деп айтып атышса, азыр эми Американы чыгарып ШОС 8 болду. G7 болуп калышы, G6 болуп калышы мүмкүн да. Ал эми бул жерде экономикасы күчтүү болгон мына 3 эле мамлекет алалы. Россия, Кытай, Индия. Буга эми экономикасы 200 миллиард калкы бар Пакистан деле салынуу чоң болушу ыктымал да. Биз байкабай атабыз. Эгерде ошонун рыногу ачылса, мына Кыргызстан бир эле Кытайды кое туруп, Пакистанга эле жол ачылса, биздин товарлар ушул жакта эле жок болуп кетет да. Моментально кетет. Ошого окшогон өлкөлөрдү кошуп көрсөк, анан Орто Азиядагы 4 мамлекетти алганда 8 мамлекет чоң уюм болуп атат да. Чоң уюм болгондогусу дүйнөнүн баардыгы тааныгандыгысын билдирет. Жаңы геосаясий кылмыл болуп тур эле. Бул саясий жактан алганда башкача мындай сөздөр менен айтканда масштабтык жагынан алганда дүйнөлүк жаңы полюс пайда болду десек болот да, толук кандуу полюс. Ошол себептен ШОСко киребиз деген дагы 10 мамлекет бар да. 4 ассоциативдүү мүчө катары, калган 6 байкоочулар катары очереттер турат да кезекте. Демек мунун келечеги күчтүү экендигиси азыртадан эле байкалып атат. Андан сырткары буга дагы мүчө болом дегендердин арасында Туркия бар. Туркиянын Иран Иран биринчи иретте кире турганга уже мындай талапкер да. Ал эми Туркия кире турганда болсо, бул вообще буга чейин тарыхта болбогон нерсе катары баглаш керек экен. Анткени Турция Европа мамлекети, НАТОнун мүчөсү, эми ШОСко кирем десе, бул дүйнөдөгү чоң бир географиялык өзгөрүүнү алып келе тургандай саясий жаңы жүрүш болот да. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Атыңыз кандай болсун? Биз Бишкектен чалып атканбыз. Атым Алтынай болот. Менде 2 суроо бар да. Биринчи суроосу мында кече деген ошо Кытай-Кыргыз чогулушунда Кыргызстандын ошо Кытайга болгон карызы боюнча маселе көтөрүлгөн жок да, эч кандай каралган жок. Анан ошол бунун ушул карызды берүүнүн жолдору барбы? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, Кытай дагы болсо да Кыргызстанга көптөгөн гранттарды берди. Анан ошонун артында Кыргызстанга бир зыян алып келбейби? Артында кандай саясат болот, ошо жөнүндө айтып коесуздарбы? Мен бул жерде эки тараптык алака тууралуу айтканымда жалаң эле экономикалык жактан Кыргызстанга кандай пайда алып келе тургандыгын айтып атам. Албетте Кытайдын Кыргызстанга эмес, башка дүйнө мамлекеттерине берип аткан техникалык жардам болобу, саясий жардам болобу, экономикалык жардам болобу, финансылык жардам болобу, өзүнүн көздөгөн максаты бар экендигин эстен чыгарбаш керек. Бирок бул жерде бир нерсени мен башкаларды айтпайын, бир нерсени баса белгилеп кетейин. Мындай болуп атат да, Кытайда экономика абдан күчтүү өнүгүп атат. Мына 10 жылдын ичинде 10%дан кем эмес темп менен өсүп келсе, акыркы 3 жылдын ичинде 6-7%-дын тегерегинде гана өсүп калды да. Ошол өсүүгө дүйнөнүн
башка мамлекеттердин арасында күчтүү деп Кытайга атаандаш ала турган мамлекеттердин бирөөсү да теңир алган жок. Мына Азербайжан, Түркмения кичине атаандашканга мүмкүнчүлүк алды, 10-12%га чейин өстү. Бирок алар таасири жок да. Европа мамлекеттерин алалык, Россияны алалык, Америка Кошмо Штаттарын алалык, алар 3,5% эң эле көп дегенде. Демек Кытайдын экономикасы аябай күчтүү өнүгүп аткандыгынын негизинде анда чыккан товарлар өзүнө батпай атат. Өзүнө батпагандан кийин экспортко бере турган базарга чыгыш керек. Мүмкүнчүлүгү кеңейип атат. Демек Кытай бул жагынан алганда өзүнүн чыккан товарларды тезирээк башка жака сатып, өзүнө пайдап келиш үчүн эмне кылыш керек? Жаңы идеяны ишке ашырыш керек. Жаңы идеясы кайсы? Жанагы бир аймак, бир жол деген. Бул жолду куруш үчүн ушу Кыргызстанга окшогон борбордук Азия мамлекеттери болобу, андан кийинкилер болобу, керек болсо араб өлкөлөр болгон Африка өлкөлөрүнө чейин кирип кетеби. Аларга өзүнүн инфраструктурасын курса, товарларын жеткире турганда мүмкүнчүлүктү кеңейтмек да. Ошол себептен алар кредиттеге да макул болуп атат, жанагыдай грант акчаларга да мүмкүнчүлүк берип атат. Демек, алар өзүнүн азыркы учурдагы өнүгүүсүн токтотпош үчүн башкаларды тезирээк өнүксүн дегенде кызыгуусун көрсөтүп атат да. Куан мырза, акыркы суроону угалы? Саламатсызбы? Алло, Куан мырза, мен сиздин жоңуңузду отуруп да, мындай. Угуп атасыз да мени? Угуп атабыз. Көп маселелер чыгып атат да, мындайда сиз шашпай эле жооп берсеңиз болмок да, мына шашып атасыз. Мындайда биз ушул мынагу визиттен, шостун отурумундан биз Кыргызстан бир пайда көрдүкпү, мен такыр көрбөй атам, билбейм, сиз эмнени айтып атасыз. 94 миллион гана грант берди дедиңер, ошол эми жанагы лаборатория курулат дедиңиз, бир 4 маселе айттыңыз, кайсы 4 маселени айтпай атасызчы. Мен такыр түшүнбөй атам. Бир мына сиз азыр айттыңыз, Американын тиги 21 миллиард мисалы каржыны айтып атасыз, башка. Мен карждар неме алар бизге это же нам не интересно, какая нам разница, сколько они нам должны, понимаете? Биз өзүбүз ойлобойлу. Биз пайда таптыкпы бул азыркы меденчи ушу мен токтосоңор. Биз жанагы лабораторияларды өзүбүз курабыз дегенбиз. Мен жана сизге айттым, сиз көңүл бурбой койдуңуз. Биз Кытай жана Казакстан менен кайра келбейлиби жана күз айыначы? Азыр эми жаңы президент, темир жолду мынагу азыр мынагу бир эле Жээнбековдун президент 6 жыл эмес, буга дагы бир кеминде бир 15 жыл кетет. Ушул жагын ойлодуңарбы? Анан дагы бир эң негизги маселе. Сиз делегациянын эмесине барган жоксуз, сиз журналистсиз, туурабы? Туура. Анан эми карасаңыз, ошол жерде мынагу биздин ошол делегациянын мүчөлөрүнүн ичинде бизден жанагы мына разведкадан бирөө жарым барып, алар менен тиги КГБсы менен же башкасы менен сүйлөшүүлөр болду. Сиз билесизби ушуну? Себеби дегенде жана баардык биздин жана Казакстанда, эми Кыргызстанда иштеп аткан Кытайлык компаниялардын баардыгы коррупционный болуп атпайбы? Мына азыр менен бир жагы жалко жана биздин жаштарыбыздын азыр камалып кететинечи. Бирок ал жаштар өз эле ушу менен башын салып алган жок да. Жана кытайлыктар да ал жерде байланышы бар да, ушул сөздөр болду. Рахмат. Жооп берсең уже аякталып берди. Бул маселе менин компетенцияма кирбейт экен. Мамлекеттик деңгээлде канчалык терең сүйлөшүүлөр болду, кайсы маселе каралды, мунун баардыгы расмий билдирүүдө айтылса, анда биз ошо тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми сиз чаташтырып атасыз. 94 миллион долларды, бул 600 миллион юаньде. ШОС уюмундагы кездешүүдө эмес. Бул президент Жээнбековдун Кытайдын жетекчиси Си Цзиньпин менен сүйлөшүү жүргүзүлгөндөгү айтылган бир бөлүк. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы 10 келишимдин ичиндеги бир бөлүк. Жанагы 4 проектке дегендегисиндеги эң эле биринчиси бул фитосанитардык лаборатория курууга сиздер милдеттүүсүңөр деп айткандыгын айтып атам. Калгандарын болсо ошо келишимге кол койгон мамлекеттик жетекчилер түшүндүрүп бере турганда милдети. Муну деген күтө туруш керек. Менин билишим, ошо биринчиси фитосанитардык, экинчи суу жетпей турган аймактарга суу жеткирүү проектисине колго баш кылуу. Ошол менен биздин программабыз дүйнө дүбүртү аяктады. Силерге чоң рахмат, мындай ачык, терең жооп бергениңизге. Жакшы болуңуз. Жакшы болуңуздар. Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртү программасы. Ишемби күнү саат 9-дан 9:30 чейин.